Kanat, mına bugün daha sen geldin. Köpten beri şu video dayar kaldı katken sever kanday sebepler olup kaldı. Mına bugün kuda kalırsa sen gelip en nezgisi şu videoda dayarlarlarız. Bardığınızlarga ayrıca şu yani bizden Kanat Göz'den çıkargan videolarımızı görüp oşulardan özlerine gerekli malumatlar algan bardık bizden görüşlerimizge Kazakistan'dan görüntüken konslaş Özbekistan'dan görüşetken bizde Kırgızistan'dan bardık burçundan şu kommentariyaga Türkiye'den beri şu Türk tuğandarının özünün tilinde yazganı men ayabay sınıktandırат. Oşandıktan şu bugün Kanat Göz dağıldığınızda da turup dağı başlagan turabız. Bardığınızda da şu жаздың günü men nalayman жалынды салам. Aman bolуңуздар, tinç bolуңуздар. Kudayga min ertege şu oruç günü sizler menен joluguşup жаңы video çıkarıp atabız. Эми бүгүн карточка жөнүндө сөз кылмакпыз. Себеби ошо комментарийлерде картошка кандай эгилет, картошка кесип эккенде кандай эгилет, ушул жөнүндө бир маалыматтар суранган биздин эмелер бар экен, көрүүчүлөр. Ошол жөнүндө сөз кылабыз. Өткөндө пияз жөнүндө айтканда мен айттым эле ошол пияздын кичине тарыхына токтолдум эле. Эми ушул картошка жөнүндө да токтолоюн. Ушул картошка деген сөз кайдан келгени белгисиз. Андан кийин буну биринчи келгенде яблоко земли деп, жердин алмасы деп аташкан. Андан кийин өзгөрүп мына жакшы козу карынды жакшы көргөндөр трюфель деген бир козу карын Европада өскөн козу карындын түрү бар. Ал аябай кымбат, килограммы $2000 ашык турат. Ошентип да катап келишкен. Буну 1499-жылы Христофер Колумб Американы ачканда баргандар ошону азыркы Боливия, азыркы Чили, Перу мамлекеттеринен көрүшкөн. Барса ошол жердин индейцтери ушуну тамакка пайдаланышат экен. Алардан жеп көрүп, буну алып келүүгө эч ким кызыккан эмес. 1535-жылы Франциско Писаро деген испанец алып келет экен. Алып келип Европага алып келбестен Канарский острова деп ушу жолдо келе жатып, ошол жерге өстүрүп, анан кийин алып келген экен. Эми бул картошка келип эле баардыгы жеп калбастан бир топ кызыктуу, бир топ мындай көңүл эреткен ар кандай окуяларга туш болуптур да. Мисалы үчүн 1586-жылы, то есть 50 жылдан кийин Англияга келет экен. Англиянын королу аябай жактырып, өзүнүн ошол дворецтин алдына ектирип, анан картошка пышты болгондо элди ошо мыймандар чакырат экен. Ошондо жаңы бир экзотикалык картошка жей турган жемиш келди, жейсиңиздер деп. Анан поварду чакырып келип, картошканы көрсөтөт экен. Мына жерде картошка өсүп турат, сен ушунан тамак даярда деп. Повар карап көрсө, астында бир мына ошондор турат, үстү жашыл бойдон турат. Кандай тамакты билбейт экен дагы, үстү жагын пияждай кылып майда турап, анан элдерге кууруп берет экен да. Кууруп бергенде баягы эми королдун адамдары келип анан шылдыңда сен бизди өлтүрөйүн дедиңби деп анан аябай наразы болуп кетишет экен да. Ошондо королдун жини келип алып чыккыла дагы баардыгын өрттөгүлө дейт экен да.
қазылып тұрып ештеңкесін бұл өрттегіле дегенде баяғы өртті диқандар алып шығып өрттеп қараса мынау картошкасының өрттенгеннен кейінгісі бір жақсынақай болып көрініп тұрады екен де ошонан жеп көріп бұл жақсы нәрсе екен деп Англия тараған екен. То есть Англияда бірінші келгенде тамаққа қосылмастан отқа эле салып пішіріп жеген. Ал эми Россияға ошол 1700 жылдары ошо Петр I Голландиядан алып келди деген сөз бар. Ал эми Кыргызстанга болсо 1860 жылдардан кийин келген дейт. Анткени өзүңүздөр билесиздер 1861 жылы отмена крепостное право болгон. Ошондо орустардын көбү мына ысык көл жака келгенче ушу картошканы алып келип ошондон бери пайдаланып келишет. Азыр эми картошка кошулбаган тамак жок. Бул кандайдыр бир биздин кыргыз элинин эң сүйүктүү тамактарынын бири болуп калды. Айтайын дегеним ушул картошка экинчи тамагыбыз болуп калганына байланыштуу сиздерден суранам. Эч кандай химиялык жер семирткичтер эмес, жөнөкөй гана кадимки өзүбүздүн колубузда турган жер семирткичтер менен эгиңиздер. Бүгүн ошол жөнүндө сөз кылабыз. Эми ошол өткөн биз Канатбекович чыгарган видеодо ушундай жазылып турат да, картошканы мындай кесип эксе болобу деп, эң сонун болот. Мына көрүңүздөр. Азыр мен сиздерге мына чоң картошканы көрсөтөм. Мына картошканы алдым. Мына 1, 2, 3 көзü var. Так. Мына жерде 2 көзü var. Мынакей. Мынаны алабыз. Мындай кылдык. 2 көзü, мына 2 көзü. Эми мынанда көбүрөөк көздөн аласыз. Мынакей. Көбүрөөк көздөн аласыз. Караңыздар, мына. Мына 2 көздү алдык. Мына. Так. Мына жерди көрүңүздөр, көбүрөөк көз турат. 5-6. Мына. Мына ортосунан бөлдүк. Мына. Мына жерди көрөйүнчү, ажеңна буларды. Мына. Болдубу? Так, эми мына жерде турат. Бул болуп турабы? Мынакей. Эми мына жерде мына 2 көз, мына 2 көз, 4 көз. Чоң картошканы ошондо биз 5ке бөлдүк да. Көрдүңүздөрбү? 20 сантиметрден эксеңиз бир картошкаңыз 5 жерге жетет экен. Урматтуу биздин көрөрмандар, урматтуу ушу агро сүйүүчүлөр, сиздерге дагы бир нерсени айтып коеюн. Эгерде азыр мына кесип алдык. Ушул ойдон ексек, ошо жерде турган курт кумурсканын баардыгы ушул асылат да. Ошонун эсебинен ушул картошка ооруп калышы мүмкүн. Кийин жакшы эме бербей коюшу мүмкүн, түшүм бербей коюш үчүн. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Эгерде сизде убакыт боло турган болсо, ушуну ушул ойдон бир жума коюп койсоңуз, кадимкидей мынандай тыш алып калат. Анда эге бересиз, эч кандай сөз жок. Эгерде анда мүмкүнчүлүк болбой, сиз картошканы азыр эге турган болсоңуз, ата бабабыз пайдаланып келген күлдү пайдаланыңыз. Ал күл төмөндөгүдөй болот. Мынакей, кандайдыр мында турат. Мына кадимки баягы эмеден чыккан күл. Очоктон чыккан күл, органический күл. Бул эч кандай көмүрдүн күлү эмес. Эми анын ичинде көң жагасыз, башка жагасыз, отун жагасыз, арасында мыйк-сык болот. Ошонун баардыгын мынтип элеп аласыз. Элеп алсаңыз төмөндөгүдөй күл болот мынакей. Ошону милдеттүү түрдө эгип коюшуңуз керек. Мына.
Kırgız eli Kuldayı ocakşı paylanıp gelişken. Esingizde olsak, biz kişilik kendimizde men atam malçılı. Koy putuna bir jerin zım kaldırıp aldık, kişine kurt bastalıp kaldık. Kurt süpap koygular deydiler. Biz barıp açıp o şerini kurt süpap kaydık. Kadimkide bayağı eme olup ağladılar da. Canağında Külden eme korkutular da kurt ölüp kaladılar. Ne sebepten yeledik? Eğer de siz yelebey, bundan da oydan kılsanız, buneke. Gördünüz mü? Göpçülüğünü TV kaladı da. Ana. Sebebi bunun içinde nalar turadı da. Toş kol, toşun söz sürdü. Bundan da kılıp durup. Küldü söz külge salveyiniz. Şunda iskazan kartuşkanız zor var. Demi yerden uzunda daha bir söz var. Can uruktu biliş için qarasanız, misal için bunu al, men atayın sizlerge görsetiş için alıp koydum. Buneke. Bunal yerde 3 gözü turat. Bunal yerde 1 gözü turat. Bunal yerde dağı 1 gözü turat. Eğer de 7-8 gözü ola turan kartoşkanı yekseniz, жердің күші жетпей қалады. Анткени ар биринен бирден сабак чыгат. Даже ушундай сөз бар, эгерде мынашында бир көзү бойдон ексеңиз, ушул жаңурук деп эсептелет да. Ушул жаңурук болуп эсептелет. Анан ушундай эле жерлерден эмне жок бекен? Бу жерде жок экен да, меникин бардыгы жаңурук да мынеке. Мен murdagı жылы эккенмин, былтыр быйыл 3-чү жыл кетип атат ушулукка. Аябай түшүмдүү болот. Бул Агата деген урук. Демек дагы кайталайын, сиз картошканы бөлгөндө ушундай бөлүнөт экен, сөзсүз күл даярдап коюп эгет экенсиз. Күлгө мула эгет экенсиз, ошодон картошкаңыз эч качан vorbaydı eкен. Бұл жөнүндө сүйлөштүк. Былтыркы жылы ошол 2 жөөкө канаттан ал ошол жердеги эң четке ошол 2 жөөкө жанагыл Токтогазиев ким эле? Тилек Токтогазиев айтканынан ошондой кылып эгип көрдүм. Тилек Токтогазиев айтканынан эгип көрдүм. Ошол Tilek Toktogaziyev'in aytkandan егип көргөн методду сиздерге көргөзөйүн. Мынеке. Мына. Ушуну тартып дагы койдум. 15 грамм экен. 15-20 грамм. Кадимки койдун жүнү. Мынеке. Ушуну койдум. Мына. Канат жакындап түшкөн. Мына. Ушуга öne turgan жагын жогору каратып картошканы ектим. Gördünüzdür. Dagı aldım. Da gözünüzдөр жетип калат. O aralığı 20 santimetre. Buna dağı ektim. Dağı bir de görgözeyim kanat. Emi janagı men görgözeli kül salıngandı. Görgözeli. Mıneke. Kül salıngan. Buna koyduk. Ona. 20 santimetre. Oşal yerim ataylap arıgırak yerde eşteke koşpay egip gördüm. Ең соңын түшім aldım. Ушул Tilek Toktogaziyev'in metodunu пайдаланыңыздар.
жүндөрдү ашыкча эч жака кыргызбаңыздар. Дагы bir айырмасы дамы дагы башкача болот экен. Бул өзүнчө бир менин картошкам и так дамдуу. Onu andan daha damdı olgungo жақсы oldu da. Эми сиздер билесиздер, мен атайын мурунку картошка егүү жөнүндө болгон видеолорубузда ушундай кышы менен жөөг алып, анан мындан кийин канат. Анан мен мындай удобрение кылып, сиздерге дагы көрсөтүп коеюн. Мінекей. Азыр мен бұл жерге каптардын, кептердин, көгүчкөндүн тыгын салдым. Мына акырын. Астына түссүн. Жер жумшак. Gördünüzler mi? Bunu gözde taşlap koyganыңızдар оң. Gözde taşlap koyuyorsunuzlar. Bunday kılıp жер менен кошо баспайсыздар, ал ашыкча да калат. Кар жаайт, жамгыр жаайт, ошондо эзилип, баягы составындагы бүт эмелер чыгып кетет, газдар. Эми мага кээ бир ошондой кыла албай калгандар. Азыр деле ушундай кылса болот. Бирок басып коюш керек. Эми мен бүгүн 26-сы, бүгүн 26-сы, 27-си правильно. Bir aydan keyin kartoshka егем. Дагы мага bir ay убакыт бар. Ошого чейин мына азыркы басылган тооктун кыгы, жамгыр жаайт, башка болот, газдары чыгып калат. Эң сонун болуп калат. Ушул жерге эле кайрадан ушуну ачып, канат дагы көрсөтөйүн, а? Ушул жерге эле кайрадан ачып, мына тагылып эге бересиздер менекей. Болду. Мына эгесиздер. Болду. Бул эми тооктун кыгы жөнүндө. Ал эми менде болсо дагы ондан сырткары мына биогумус бар. Мына атайын өзүм ол биогумус жөнүндө дагы сиздерге көрсөткөнмүн. Мынакей. 15 сантиметрдин тегерегинде саласыздар. 15 сантиметрдин тегерегинде. Ошондо иши 15 сантиметр болсун. Анан муну басып чыгасыздар. Мунун баардыгын күздө кылганыңыз аябай жакшы. Күздө кылганыңыз жакшы. Эгерде гумустун өзүнө эле эгип койсоңуздар деле болот. Бирок мындай киши котур сыяктуу болуп, башкачараак болуп калат. Ошентип эгесиздер. Эмне себептен муну сиздерге мен көрсөттүм? Эгерде сизде биогумус болуп, ушунча талаага чачыш үчүн канча биогумус керек болот да? Азыркыда эконом болот да. Анткени сиз быйыл семиртип алдыңыз. Эмдеги жылы эккениңизде мынау
iki жаққа чабылып міне арық болып бұл жерге келесіз соңғы жылы қайрап алғаныз ошентіп ушундай кылып берсеңиз жериңиз бир 3 жылдын ичинде кадимкидей семиз болуп калат. Эконом да кылган болосуз. Эми урматтуу дыйкандар, ушул жерде эгерде азыр мен бул күрөктү пайдаланбай, бул күрөктү пайдаланганымда бир топ кыйналып калат элем да. Себеби көрдүңүздөр, бул ачканда канча жерди басып туура келет да. Ошон үчүн кадимкидей эле могу күрөктү аласыздар. Мынакей. Жакыныраак көрсөтөйүн. Экөө бирдей эле күрөк. Көрдүңүздөрбү? Мындай коеюн. Ушундай тең болду канат. Аха. Эки четинен мындайдан болгарка менен алып салат экенсиз да. Мынакей. Бул жеринен да кичине алып коесуз. Эки четинен алып, мынандай кичинекей удобный күрөк кылып аласыз. Себеби сиздин мына жөөңүздүн ичине салганда аябай сизге жакшы жардам берет. Себеби сиз буларды кошуп баспайсыз да, только ушул жерде гана басасыз. Дагы бир нерсе, кетмен жөнүндө сөз. Бир менин ошо Канат экөөбүздүн видеобузда биз ушундай сөз айттык эле. Бул кетмен сиздин наныңыз, сиздин жан жөкөр жардамчыңыз. Мунсуз сиз иш кыла албайсыз. Ошондуктан кетменди аябай жакшы пайдаланыңдар. Анан мен кээ бир жерлерден сау узун кетмендерди көрөм дагы мындай туруп эле мынтип чаап жүрүшөт да. Анча жактыра бербейм да, ошон үчүн кетменин сабын кыска кылыңыз. Siz çapkanda mınday. Okemde etmek adushi çağın. Da turup alıp çapkandan göre mınday olsa iyilip sizin çapkan işiniz ayağa jakşı bolat dep oylayм da. Mınakey. Ошондуктан мен ушундайды жакшы көрөм. Эми ким каалаганда эмесин кетмен пайдалана берсин. Канатына бүгүн экөөбүз ошо картошка эгүүнүн дагы бир сырларын айтканга аракеттендик. Эми баардыгыбыз эле картошка эгип кандай түшүм алып анча деле эмес. Мен бүгүн көбүнчө ушул органикалык удобренияларды жер семизгичтерди экономдуу пайдалануунун жолун көрсөткөнгө аракеттендим. Экинчиси Тилек Токтогазиевдин былтыркы жылы берген методун пайдаланып, аны көрүп, эгип, ошодон көп түшүм алып, ошону элге таркатайын дедим. Сөзсүз түрдө сиздер дагы ушуну пайдаланыңыздар. Жөндөрүп утпаңыздар, бекитип коюңуздар. Мен ушу тууган уругум менен дос жардам кылып көбүрөөк чогултуп алдым. Эми муну картошкага эмес, эртең буюрса помидорго, болгарский башкаларга да пайдаланып көрөйүн деп атам. Ал жөнүндө Кудай буюрса ошол болгон түшүмү пайдаланганда кандай пайдалуу болду, ал жөнүндө Канат экөөбүз дагы бир видео чыгарабыз. Кудай кааласа. Эми бир нерсени дагы сиздерге эске салып коеюн. Анткени көпчүлүк учурда чөп тарат деп коебуз, сиздер тараптарда химикат көбүрөөк пайдаланып, мындай курттар азыр мындай анча деле болбойт окшойт. Мындай тоо тараптагылар эккенде мындай курт кумурска көбүрөөк болот. Анын үстүнө органикалык жер семирткич таштаганыңызда кык деген болот. Ошо кыктын арасында сөз курт кумурска болот. Ошолор сиздин өсүмдүктөрүңүзгө таасир этпесин, сиздин өсүмдүктөрүңүздү жебесин десеңиздер, азыркыдай пияздын кабыгын шылууга дейбизби кошуп басып коюңуз. Болду.
Eli kol menen. Mana eğer şu yerge kartoşka gelin dedinizse, kartoşka ala geleyim. Hazır. Şu kartoşkanı koydunuz, şuncha piyazın kavuğunu koşa koyunuz. Ana. Hech qanday provolочник, dag'im nemini deb keldi. Bu ayavay yaxshi narsa. Shu menen jegen piyazimizni bastan gelinler çavultup koysa жазындасы sizge şunday özünün jardamı dedi. Şu hazır ile sizlerin aldığınızlarda Nokia'dan bir beka degen yenilmeden paylaşıp kartoşkanı qanday egiş kerek ошол жөнүндө аябай кызыгып ал бала bir gektardan ашык жерге Ысык-Көлдөн жакшы сорт алып келбейиптир. Ошол жөнүндө менден дагы көп сурап атат. Мен болгон билгеними айтып атам. Адан сырткары канча күн экен? Норуздун 18-и, 19 экен. 19 күнү Казакстандан bir borum Akcan degen eкен, Akcan деп айтылат экен. Bir borum, Akcan salam. Ошол bir borum чыгып, ал дагы сурап атат кандай кылыш керек. Men için kanat ekoz için bu ayağı çok sığınır. Deme Akcan. Aynen nemi bir seni men bir alba koydum da sen açsın boyunca senin yerin tuzduğu eкен de soğuğa tuz eкен de ушуну билбейт aynen. Al jönde sagada jaz ayttım dagımны elge dagы aytıp koyun. Tuzdu yerde kanday kartoşkanda kanday egetini men bilbeyt ekem çindeginde. Egerde bilgenler bolsa şu akşam boorubuzga aytıp koysamızda жақсы болот эле. Ne sebepten bunu sözde aytıp atam? Yeme kanat ekoz diyerlik kartoşkanı qanday egiş kerek, pomidordu, kapustаны qanday egiş kerek, badırаңды qanday egiş kerek. Oşolar misal üçün badırаңдын көчөтү tezirээк өсүш үчүн qanday açıtkının жардамы менен qanday өстүрүш керек. Бул жөнүндө аябай жакшы видеолорду чыгарганбыз. Туурабы Канат? Менимче ушу видеону чыгарганда Канат өзүнүн ссылкасын баардыгын жазып коет. Ошол жерден көрсөңүздөр болот. Мен негизи айтайын дегеним, видео чыкпаганын себеби менде бүттү дегендей да. Эгерде сиздерде кандай суроолор бар. Şu sorular kommentarıya жазсаңыздар. Ошо сиздердин сурооңуздарды карап туруп, Канат экөөбүз дагы жаңы видео чыгарттык. Эми дагы мен сиздерге сөз бергенмин. Ушул эч кандай химикатсыз помидорду, болгарскийди, даже картошканы дарылаш үчүн эмне кылыш керек деген тууралуу. Бул жайындасы бул жөнүндө силерге Канат экөө сөз берип, Кудай кааласа чыгарабыз. Ошондуктан мына эртең бир 20 күн бизде 20 күндө даяр болуп калат дейт. Ай чачы деген болот. Тамыр болот, аябай сасык болот. Ушудан бетке алып коюңуздар. Андан сырткары ачык эрмен деген болот. Ачык эрменди bir карыш, 1,5 карыш болгондо ошол өсүп аткан жеринин тамыры менен алып да кургатып коюңуздар. Анткени эртеге мен сиздерге көрсөтөм, ошол сиздерге керек болот. Да кайталайын. Мына бүгүн сиздер менен бирдикте биз картошканы
kantip bölüş gerek. Kurt kumuska düşmesi için külde kantip paylanışımız gerek. Tilek taktağa zeyip aytkan jün meni egişin daha көрсөтүп berdim men sizlerge. Andan sırtkarı jeriңиздерди даярдаганда органикалык жетимсиздиктерди кандай пайдаланыш керек ал жөнүндө айттык, иши кылып бүгүнкү биринчи познавательный видеобуз ушундай болду. Урматтуу биздин каналыбыздын катталуучулары, дагы бир ушундай сөздөр болду. Бул адам атайын билими жок экен, билимдүүлөр кеңеш берсе болор эле дейт. Ооба, менин атайын билимим жок. Мен орус тилчи мугалиммин. Бирок турмуш мени мугалимдин айлыгы ушулардын бардыгын окуп үйрөтүлгөнгө мындай заставлять кылды да. Мына Кудайга шүгүр, ошо менин методум менен эгеп, менин методумду пайдаланып, органикалык жесемиштерди пайдаланып, ошолордон түшүм алгандар көп эле болсо керек. Сиздер дагы ошол жөнүндө комментарийга жазып койсоңуздар жакшы болот. Эми дагы эмне калды? Теплицама бир эме эктим, жанагы клубника эктим. Ал жөнүндө да кийин айтарбыз. Канат ушу менен бүгүнкү видеобузду жыйынтыктайлы. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кандай дагы кеңеш керек? Комментарийга жазып бизден сурасаңыздар, биз канатты көрсөтүп жооп берүүгө дагы аракеттенели. Ушу жадыраган жаз бардыгыңыздарга жакшы күндөрдү алып келсин. Жадыраган жаз бардыгыңыздарга ден соолукту алып келсин. Рамазан айыңызда куттуу болсун, туткан оразаңыздар кабыл болсун. Жакшылыкта көрүшкөнчө саламат болуңуздар. Менин алайман дагы сиздерге салам. Сак саламат туруңуздар. Рахмат.